Uzatып кирип келаткан чычкан жылын тозуп алып деп баарыбыз ниетибиз кыргыз эли ушу жаңы жылды тозуп эски жыл узатканды жакшы көрөт эмеспи? Биз да мына быйылкы өзгөчөлүктү киргиздик. Бул өзгөчөлүгүбүз биз Кыргызстанда жаңы жылды кыргызча тоздук десек болот да. Аяз ата кыргыздын кийими менен балаты жок эле ушундай бир аппак эле мына ушул жерде акпак кардын үстүндө шайыр апаларды менен коштоосунда ушул быйыл жакшы белектерди тартууладык. 100 балага деген долбоорубуздун алдында 100 балага белек тартууладык. Анын ичинде ошол эң кыйналган үй бүлөлөр жана ошондой жетим балдар, көп балалуу үй бүлөлөр ошолорго биз өзүбүздүн белегибизди тартууладык. Бунда биз өзгөчөлүктү киргиздик десек болот. Гүлдөрмеген назик болушат, аны тандап көпөлөктөр конушат. Мезгил өтсө билинбей, көзүбүзгө илинбей, кеттик кыялалы самалап. Гүлдөрнеги назик болушат, аны тандап көпөлөктөр конушат. Мезгил өтсө билинбей, көзүбүзгө илинбей, кеттик кыялалы самалап. Мен жаш кезимен эле ушу Дашкөлдү бүткөн үчүн детсадта 25 жыл заведующий болуп иштеп, ушу жетектеп келдим. Азыркы учурда мына 7-8 жыл болуп калды. Мына Бишкек шаарындагы Аламедин районундагы 51 гимназияда оз комуздан сабак берем. Кружоктор боюнча. Көп балдарды үйрөтүп, жакшы кружокторго чыгардым. 12 микрондогу дагы 71 школада дагы иштеп, бир 20 баланы оз комуздан көп жолу телевиденияга чыгардым. Эми ошол мугалим болуп иштегенден кийин албетте кыйынчылыктар болот экен. Ал баланы үйрөтүш керек. Ал баланын кызыгуусун байкап, ошол бир класста канча болсо ошону биринчи ошол ооз комузду кактырып көрүп, ошого жөндөмү бар, таланттуу балдар чыгат экен өзүнчө. Кыздар балдар чыгат экен, ошону тандап алып, ал да оңой иш эмес. Көпкө чейин 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 айдын ичинде араң зорго үйрөнүшөт. Азыр эми аябай жакшы кагып калган ал балдарчы. Эми апалар ыр менен эле чектелип калбастан өзүнүн өнөрлөрүн алдыга чыгыш өтө кыйын экен. Ошолорду бардыгын биз үйрөттүк да. Мен өзүм музыкалык неме дашкөлүк болгон үчүн тиги немеде да окудум да. Повышение курстарды окуп, сертификат алып, өзүмчө ушундай кызыгып, ушул нерсени алдыга чыгарайлы деп апаларды отургузуп алып, кайрадан тарбиялап чыктым. Суулар чачын тарайман, эй басма жибек орайман, суулар чачын тарайман, эй басма жибек орайман, сүйгөнүмдүн жолунан өттейлигеш мен карайман, сүйгөнүмдүн жолунан өттейлигеш мен карайман. Талас районунда Кеңарал айылында туулгам. 67 жылы 11 классты бүтүп, женский педагогический институтту аяктагам, кыз келиндер институтун. 71 жылдан баштап мектепке иштедим, садик иштедим, воспитатель болуп иштедим, заведующий болуп иштегем. Нечен жолу грамоталарды алгам, сельский советке депутат болгом 5 жыл. Ушундай иштер менен электенип 35 жыл мугалимдик тармакта иштеп, окуучуларга билим бергем. Менин максатым, оюм, мен ошо эмне үчүн мугалимдик кесипти таңдагам. Мен анткени ушу кичинекей өспүрүмдөрдү, балдар кыздарды жакшынакай кылып тарбиялап, ошолорду алдыга умтултуп, мыкты адамдардан болуп чыксын деген ниет менен мен ошого мугалимдикти таңдагам. Бирок өзүм сабак берген учурда балдарга мындай орой мамиле эч качан жасаган эмесмин. Жакшы мамиле жасап, балдарды мындай жакшы жака үгүттөчүм.
менден окуп бүтүп кеткен окуучулардын көбү азыр кызматтарда иштешет, жакшы тармактарда иштеп атышат. Мен ошонусуна ыраазымын. Мугалимдик кесипти аябай сүйөм. Бул окуучуларды тарбиялаш оңой эмес. Ата-эне бир баланы тарбиялай албай ушунчалык кыйналат. Ал эми мугалим 30-40 баланы тарбиялайт. Бир күндө ата-эне менен кечке болсо балдары бир 10 чакты саат болот, 5-6 саат мугалим менен болушат. Мугалим мөмөлүү дарак дегени мугалим өзү бирөө. Аны окуткан окуучулар 30-40. Ошондуктан мөмөлүү дарак болуп калган да. Ошо мөмө жанагы окутуп аткан балдар кыздары. Бүгүн биз апалар менен 2020 чычкан жылына даярдык көрүп, Шайыр апалар менен даярданып аткан кезибиз. Ар бир кесип ардактуу дейт. Менин дагы кесибим мугалим. Албетте мугалим бул эң бир сыймыктуу, эң бир ардактуу кесип. Биздин милдет келечекте жакшы муундарды тарбиялап чыгуу, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, гүлдөш үчүн салым кошуу биздин милдетибиз. Албетте биз окуткан окуучулар ушул заманыбызды алдыга жылдыра турган, келечекте бир жакшы билимдүү балдар чыкса, албетте биз ал үчүн кубанычта болобуз. Ал эми азыр болсо биз ушул апалар менен жаңы жылды ушул кыргызча тосууну чечтик. Албетте салтыбызды унутпашыбыз керек. Элечек, жоолук кандай сонун жарашат кыргыз аялдарына. Ошол биз азыр ырларды тартуулайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Sağ
Кыргызстан чыгарып келсек болчу экен. Мындан кийин биз ушундай кыргызча жаңы жылды өткөрсөк болот экен. Өзүбүздүн мусулман жылыбыз, Ноорузубуз, майрам мартта бергенесе дагы биздин орус досторубуздун көңүлү кылып, биз ошол ёлкасын коюп туруп кыргыз тилинде ёлкаларды мына өткөрүп жаңы жылды белгилеп атабыз азыр. Мынабы каман жылы жакшы ийгиликтерди алып келди бизге, ушундай жакшы нерселерди. Мына эми алдыдагы чычкан жылы дагы бул жакшы жыл деп эсептейм. Себеби чычкандын жылы оомат, дөөлөттү, берекени алып келет дейм. Чычкандын өзүнүн мүнөзүнө жараша чычкандар дайыма үйгө алып келет. Үйгө болсо экен деп. Ушу семьяда дагы бардыгы ошол жылдын мүнөзүнө жараша бардыгы үйүнө гана эмгектенип алып келип, ушундай берекелүү акчаларды кармайын деп жашоо үчүн алдыга умтулган болуп чыгат деп эсептейм. Ушу бардыгына ушу жыл жаңы жыл дөөлөттүү, берекелүү, ынтымакчылыктын, биримдиктин, биргелешип иштөөнүн жылдары болсо экен деп мен көп каалайм. Сюрприз кылганды жакшы көрөм. Мына азыр ушул сюрприз кылсамбы деп турам. Менин неберелериме барып ушундай кийинип барганда тааныр бекен, тааныбар бекен. Бирок результатын кийин айтсам болот. Бул чоң сюрприз болот болуш керек. Жаңы жылда бүт кыргыз элиме жаңы бакыт, жаңы жакшылык, ийгиликтерди каалайм. Молчулук, токчулукту каалайм. Ар бир үйдө бакыт консун, турмуштарында эч кайгы капа болбосун. Кимиси болсо дагы кыргыз элим бала чакалары менен аманчылыктуу, анан кыргыз элибиз жакшы ийгиликтерге жетишип, бейпилчилик, молчулук, токчулук болсун каалайм да. Ой, жалаң эле ырчылар чогулганго бу жаңы жылга. Кагылайындар, кандай коос, кандай жакшы ырдайт экен я. Араңарда ырчылар жаш балдарым да бар окшойт, ырдай аласыңбы балам? Жаңы жылда кандай даярдык көрдүң, кандай ырдарды даярдадың, кана айтып көрчү балам. Жаңы жылда баары болсун жомоктой, жаман ада жат көрүнүш жолобой. Бейпил жашап көп ийгилик жаратып, ойноп күлүп биз жер эле ойлонбой. Ой, рахмат, карагылачы, шашпай келсин карлык дейт. Ооба, карлык биздин элибизге шашпай келсин. А мен болсо кайдан келдим балам, билесиңби, билбейсиң? Келгенге жараша жөнөкөй эле келбей, подарка да ала келдик балам. Мен эми подарка берип коеюн, сен жакшырдаган үчүн. Ой, алтын кыстырбай, кел огой балам. Ушу мен 70ке чукулдап калып, биринчи жолу аяз ата болуп атам. Аяз ата болуу деген өзүнчө урмат сый окшойт деп билип калдым. Себеби дегенде жанагындай жакыр жашаган үй бүлөлөргө ошол бир сулуулук, жылуулук тартуулап, ыман ырыскы тартуулап, чекесине сылап койсоң ушунчалык жакшы көрүнүштөр болот экен. А мен өзүм мындайынча айтканда муунум бошоп, араң чыдадым. Ушул балдарды көрдүм. Ушуларга подарка бердик. Ошо подарка берген учурларда мени ушундай эметти, толкундантты. Мен биринчи жолу ушу толкунданып атам. Бизде аяз атада билгертен бери жомоктордо жакшы айтылып келген, бирок ошого көңүл бурушкан эмес эч ким. Баарыбыз эле ушу тетиги чет өлкөлөрдү карап ушундай кызыл шапка кийип эле ошону өздөштүрүп ийгенбиз. Ага карабай биздин кыргыздардын аяз атасы болгон, аяз кызы болгон, ошолордо келип подарка берген, бата берген, ошолор менен өнүгүп өсүп келген, биз ошол учурда жашап келгенбиз. Анан кийинки муунда ошондой өзгөрүүлөр болуп кетпедиби? Эми урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды ушу келе жаткан жаңы жылыңыздары менен куттуктайм. Жаңы жылга жакшылыктын жылы болуп, ыман ырыскы ынтымак, ийгиликтин жылы болсун, келечектин жылы болсун, жаштардын жылы болсун демекчимин.
Кудай буйрса биз эски Oh